Мекендештер, арбаңыздар, урматтуу мекендештер, чукул кайрылуу. Соц тармактарга, группаларга келип атат. Эртең 8 апрелде Митина метросуна бардык кыргыздарды чогулабыз. Садыр Жапаровго кайрылуу кылып атабыз. Блогерлер келгиле, мекендештер келгиле деп. Биздин кыргыз мекендештерди группалардан бирөө улам чакырып атат. Телеграм каналдардан, WhatsApp каналдардан келип атат. Эми бир нерсе айта кетчү нерсе, Россия Федерациясында массалык чогулган жерлер, митингдер, акциялар мыйзамсыз. Эгерде ошол жактан полиция кызматкерлери келип калса, аларга деле маалымат жеткендир. Ал жакта баргандардын бүт баарына залакасы келип калышы мүмкүн. Көп учурда мындай акцияны, призывды дискредитация кылыш үчүн атайын бир күчтөр жасап коет дагы, өздөрү ошол жакта жок, элди үгүттөп, үргүтүп коет. Буга чейин дагы бир нече группаларда ошо эчиликтин жанына барыш керек, Садыр Жапаровго кайрылуу кылыш керек деген бир нече призывтар бар. Анын баары тең Россия Федерациясында мыйзамсыз. Биз баягы диаспоранын өкүлдөрү катары айтып коюш керек. Диаспора бул эч кандай мамлекеттик уюм эмес. Биз коомдук уюмбуз, биз эл мененбиз, эл тараптабыз. Биздин акыбыз айтып коюш керек. Себептен эртеңки күнү массалык түрдө элдер барып алса, акчадан кичинекей митинг кылып алса, Росквардия келип калабы, ОМОНдор келип калабы, залакасы жөнөкөй жанагы бечара мигранттарга тийип калбасын. Ошон үчүн ошону эскертүү менен эртең саат 1-де деп атат. Ошон үчүн бул видеону көрсөңүздөр, таратып коюңуздар, балдарыңар бар болбасын, дос балаңар бар болбасын, тең туштар бар болбасын. Ошол жакка барып туруп, анан кийин полиция кызматкерлерине түшүп калбасын. Ошондой кыскача маалымат. Анан кийин президентке кайрылуу боюнча, жана реестр боюнча негизди эле кырдаал өтө оор, билебиз. Баш аягы азыр 78 миңден биздин жарандар кирип калган. Ал боюнча биз диаспоранын деңгээлинде, өзүбүздүн деңгээлинде эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигине кат жолдоп атабыз. Кат жолдодук. Эртең күнү ошол боюнча да кичинекей силерге чыгарылыштарды айтып беребиз. Кудай буйруса, жыйынтык жакшылыгынан чечилет деген ойдобуз. Бир аз сабыр кылып туралы. Бирок реестр тарабынан чыгыш керек, аракет кылыш керек. Жанагы балдар 30 апрелде да кире албай калат экен деген бир видео чыгып кетти Красноярск крайынан. Ал боюнча дагы жакын арада толук түшүндүрмө беребиз. Коркпогула, балдар эч ким кирүүгө тыюу салбайт, депортация кылбайт. Ошон үчүн мекендештер маалыматтарды, расмий маалыматтарын диаспоранын каналынан, YouTube каналдан, Telegram каналдан көрүп туруңуздар. Бул видеону сөзсүз түрдө бөлүшүп коюңуздар. Митингге катышмай жок, кырдаал создавать этмей жок мекендештер. Көрүшкөнчө сак саламат болуңуздар.